Кадырман угармандар, мына күн чубак түз эфирде уктуруубузга биз күткөн мейманыбыз да келип калды. Жогоруда айткандай эле Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлар фольклордук тобунун солисти, маданияттын мыкты кызматкери Кенже Көбөкова. Шашылыш, абдан шашылыш жүгүрүп кирип келди. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, саламатсызбы эже. Эмнеге ушунчалык кечигип шашылып жүрдүңүз экен деп сурайын дедим. Бүгүнкү күн дегеле эмне менен башталды сиздин бүгүнкү таң аткандан баштап ушул эфирге келе турган күнүңүзгө чейин? Негизи азыр баягы той аштын заманы болуп, чыгармачыл адамдарды билесиз да, баары эле той аштан бошой, анан мен дагы ошол тиги кубанычтуу менен бөлүшүп кетейин. Ошо келин алдык эле, анан ал бул болуп анан жетишпей калдым, кой бербей атышыпчы. Могула Кыргыз радио мени сыйлап, урматтаган көрөрмандар күтүп атат деп анан колуман келишинче аракет кылып, газды басып туруп жетип келдим. Жолдун тыгыны, машинанын Машинада ошондой болуп калдым да. Биз албетте конокторубузду чакыраарда бир ай мурун эле ушул күнү деп аябай такташып алабыз. Сизге бир 2-3 жолу чалып, суранып, мынакей, бирок ошентсе дагы келгениңизге ыраазычылык билдирели. Рахмат. Ушул мына жогоруда өзүңүздүн өмүр баяныңызды айтып кетти. Ушу Бибисара Бешеналиева атындагы мамлекеттик университетте, искусство университетинде алтын диплом, алтын медаль менен бүткөн окшойсуз, Ооба. Бул окуу жайга келгенге чейин музыкалык сабатыңыз бар беле? Ар дайым эле мен айтып келем, ушул мен 11-класс окуп жүргөн кезде ушул нарын театры гастролдоп, ал кезде гастроль күчүнө кирип турган кез болчу. Анан мен ырдап чыктым эле. Ырдап чыкканда Табылды Актанов агайлары баш болуп, бул кызды нарын театрга алып келгиле, бияка керектүү кыз экен деп. Анан кийин 11-классты бүтөөрү менен ошо нарын театрына барып эле түшүп калдым. Ал жерде ошо эжекелерибиздин, агайлардын кийимин бир жакшы мезгил эле да, гастролдосок кийимдерин жууп, өйдө ийилип чыгып, бир ырдасам келе калып эжелердин кийимин ийилип, ушундай эмеде тарбияландым. Баардыгы жакшы көрүшөр эле, биздин эркебизди эркелетчү. Ал жерде 3 жыл эмгектендим. 3 жыл эмгектенгенден кийин эле окубасам болбойт экен деп түшүндүм. Себеп дегенде профессионал адам болгон чыгармачылыкка өзү бул керектүү нерсе экен да. Анан кийин Бибисара Бешеналиева атындагы искусство институтуна тапшырып келип, анан окуп калдым. Жакшы. Устатыңыз ким болду? Мен өзүм аябай айтып калам, устаттарга өтө баймын деп. Келгенде эле ушу Замирбек Үсөнбаев агайыма колуна келдик, дастанчы болуп келдим. Ал агайдан 3 жыл сабак бердим. Андан кийин эле Роза Аманова эжеге бизге сабак берип калды. Ал эжеден окудум. Улук Мырзаполотов агайдан окудум. Кыскасы, ар бир инсандын жакшы жерлерин алып алдым да өзүмө. Ошон үчүн ар дайым устатка баймын деп айтып келем. Негизги устатым Үсөнбаев, Замирбек Үсөнбаев агай, анан Роза Аманова эжекем. Баардык нерсенин башаты балалыктан башталат дейт. Анан сиз бала кезиңизде эле ушул ырчы болом, артист болом деп тиледиңизби? Негизи мен бала кезимде эле өтө ыр бийге шыктуу болчумун. Биз жайлоодо көп чыгар элек. Кой кайтарып да калдым. Ошо койлорду жайылып турган жерден таштын үстүнө чыгып алып, сахна деп анан бул Динара Акылова, астыңыздарда Айчүрөк Иманалиева деп эле туурап эле өзүмөн өзүм концерт коюп бере берчүмүн да. Анан кийин мени күлүшүп эле, тиги баягы жиндоорусу кармады деп мени үйдөгүлөр тамашалап калышчу. Ай, сен эмне болуп атасың, өзүң менен өзүң сүйлөн депчи. Анан астыңыздарда баланча деп өзүм эме кылып, алып баруучу болуп, өзүм жүгүнүп, анан ырдай берчүмүн. Ошентип анан баягы ата энем ал кезде ушул Союз кезинде аябай шеринелер көп болор эле. Кой союп алып шеринелерди бози болуп шерине кылышчу да. Менин кызым ырдап коет деп койсо эле чуркап келип тырпылдап ырдап эле акча жоголтуп жүрчүмүн ошол кезде. Анан кийин ошол буйрук экен, тагдыр экен. Анан кийин чоңойгондо врач болом дедим. Болбой эле баягы Алла Тааламдан келген бул дар экен. Ошо мен чыгармачылыкка эле кирип кеттим.
Жакшы. Кадырман угармандар, бизге келген мейманыбызга ой чубагыңыздар да сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Телефондорубуз 0312 39 16 10. Ошондой эле уюлдук мобилдик телефонубуз 0705 65 66 10. Бизге келген мейманыбызды дагы бир тааныштырып кетсем, филармониядагы алдында түзүлгөн Алык Улусенбаев атындагы эл шайырлар тобунун ырчысы, манаяттын мыкты кызматкери Кенже Көбөкова. Кенже айым, айтсаңыз, мына сиз ошол ырчы болуп театрда иштеп, окууга келип окудуңуз. Аспапты качан үйрөндүңүз? Колуңуздагы комузуңузду качан үйрөндүңүз? Аябай жакшы суроо бердиңиз эже. 9-класс кезимде үйрөнүп калдым да. Кийин ушул жөнүндө баягы ар бир адам билгиси келет экен. Кээ бирөө айтып коет го, мен кичинекейим эле чертим деп. Бирок кеч үйрөндүм. Ырдап жүрдүм. Анан 9-класс кезинде үйрөнгөндө дагы айылдагы бир жеңебиз бар эле. Анан бир мындай эмелер чыкчу эмес беле, кукуруза жолук алып алып эле бара берчүмүн. Мага комуз үйрөтүп коюңузчу депчи. Анан кийин комузду кичинекей эле 2 кайрыгын үйрөтүп койду. Ошо менен күн түн отуруп өзүм чертип кеттим да, калган кайрыктарын келтирип. Анан сулуулар конкурс деген конкурс бар эле. Өзүм толук саргыс болсом, баягы коомдук иштерге жакшы катышып жүрсөм эле мени сулуулар конкурсуна катыштыра беришчи окшойт да, эже агайларчы. Анан эле машинага салып 1-орунду алдым. Анан ары бери машинага салып алып эле ошол мектеп директор, ошол мугалимдер ар кайсы конкурстарга катыштырып алып барып келишчү. Анан дастанчылык боюнча ушул Муратбек Бегалиев агайдын колунан 1-местени алып, ушинтип эле гүлдөп жүрүшчү. Ошол кезде эле шаан шөкөт болчу экен да, азыр ойлосомчу. Кудай куткусун, Кудайга шүгүр дейм, азыр ушул ошол эмеме максаттарыма жеттим деп деле өтө эме кылбайм, бирок Кудайга шүгүр, баягы ойлогон, тилеген кесибиме жеттим. Жакшы. Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Кайсыл жактан байлашка чыгып атасыз? Саламатсызбы? Казармандан чыгып жатам. Бизден Казармандан ар дайым чыгып бизге менен чогуу Кыргыз радиосу менен бирге чогуу жүргөн мырзабыз чыкты. Саламатсызбы? Келиңиз. Саламатчылык. Кутландуу күнүңүздөр менен. Саламатсызбы, Келже? Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Кыргыз радиого кечигип кетсеңиз абдан кубанычтабыз. Рахмат. Кенже Көбөкова келет дегенде мен азыр бир иш кылайын деп анан таштап койдум 1 саатка. Рахмат. Атайын сөздөр Бар болуңуз. Убакты көптөн бери угулайын деп. Арамызда кыргыз. Анан сизге чыгармачы ийгилик каалайбыз, Кенже. Эми бизден кичүү экенсиз, ошол дагы сиз деп сүйлөшкөн сылуу сөз эмеспи, сиз деп сүйлөшөлү. Рахмат, бар болуңуз. Аркы жашымды айтпай койдум да, жашарайын деп атайын деп койбоймунбу? Рахмат байке. Жок. Биз жактан сиз өзүңүз баягы сайт билип койдук, анан болду. Рахмат байке. Анан чыгармачы ийгилик каалайбыз, ар дайым аман болуңуз. Ишиңиз ийгилик болсун. Үйүңүз сонун үйүңүз бар, жанагы Замирбек Исенбаевдин кетирип жана алдыда кеткен сүйүлгөн ырларды абдан суранып келек. Анан Муканалы Сыдыгалиевди жаңылып атсам, кандай эле? Кимди фамилиясы Муканалы? Аты Муканалы. Фамилиясы ким? Ошонун көз салышы жүрүшөлү деген бир ырдап жүрдүңүз эле. Ийик тоодон мөңгүдөй болуп. Рахмат байке. Салышы жүрүшөлү деген. Ошолорду абдан бизге жагат. Анан рахмат сизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, аман болгула. Денсаулыкта болуңуздар. Рахмат, сизге дагы рахмат. Силерге айтып коеюн деп силерге байлап. Чоң рахмат. Жакшы комуз менен да бир жакшы чыгарманы ырдап берип коюңуз да. Сөзсүз байке, сөзсүз. Рахмат. Атым Эдил. Рахмат, Эдил мырза. Рахмат. Эдил мырзага жакшы эмемди билдирип кетейин, ыраазычылыгымды эжеге. Чоң рахмат, себеп дегенде кайсы бир 15 жыл мурунку Кырымдан бери билет экен. Ооба, мына дайым угармандар ар бир ырчыны бизге келген меймандарыбызга көңүл кош карабай, дайым биз менен чогуу ушундай алыстан телефон аркылуу байланышып турат. Азыр да Эдил мырзанын ошол ырды аткарып бересиз го деген ойдомун, комузда, эгер билсеңиз. Бизде дагы угарманыбыз бар, угарманыбызды угуп алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы, Рая? Саламатсызбы? Салам, Келиңиз. мен силердин туруктуу угарманыңар, мен Өскөндөн Гадичанмын. Мен ушул мейманда болуп турган Кенже Көбөкова чоң ийгилик, өзүнө жер толук, үй бүлөлүк бакыт турмуш каалайм. Ишине ийгилик каалайм. Анан Рая өзүңө дагы жер толук, үй бүлөңө бакыт.
ушул дайым сенин алып барган эмеле алып баруу уктурууларыңды мен үзбөй угам. Рахмат. Ушул кенже көбөккөн аткарышыңыз жакшы ырлардан дагы аткарып кете берсеңер деп суранат элем. Чоң рахмат эжеке. Ийгилик экөөңөргө тең чоң рахмат. Рахмат эжеке байланышка чыкканыңызга. Эжебиз бар болсун, ушундай болгон алтындай болгон угармандарыбыз ар дайым аман болуп, Кыргыз радиосун шаңга бөлөп, Рая эжеме окшогон эжемди, мени ушу шаңга бөлөп, көңүлүбүздү көтөрүп турган сиздер бар болуңуздар. Сиздер үчүн анда азыр жакшы чыгарманы ырдап берейин. Ооба, жана Элил мырза казармандан чыкты, 15 жыл мурун ырымды эстетти дедиңиз. Мүмкүн ошол ырды аткарасыз, же өзүңүз? Ошол ыр баягы комузга келбей турган ыр, бирок аккордеон менен ырдала турган ыр. Анан бүгүн ушу комуз менен аткарыла турган чыгармалардан сиздер үчүн ырдап берейин. Жакшы. Кайсы чыгарманы аткарасыз? Ойлончу деген чыгарманы элдик чыгармалардан баштайын. Медин Албаевка жазылган сөзү. Кабыл алып коюңуздар. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалынга, жүрө албаймын күндө сени сагынмай. Месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Месергитет менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңындай. Көзүң укмуш жакчыныда карагат, көп караба жүрөгүмдү жаралат. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап суя албаймын паралап. Көнүң болсо бир белгиңди түшүндүр, киши жалдап суя албаймын паралап. Сүрдөп кетем капыс жерден кабылсаң, кечирип кой мен сүйүүдөн жаңылсам. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсаң. Жалгыз сага жарашкансып көрүнөт, кайсыл күнү кандай жолук салынсаң. Кайсыл күнү кандай жолук салынсаң. Бале. Коң чабуулар сиз үчүн. Рахмат. Жогоруда сиз айттыңыз, Нарын музыкалык драма театрында, Муратбек Рыскулов атындагы музыкалык драма театрында иштепсиз. Ал жерде аткаруучу катарында эле, ырчы катарында эле иштедиңиз. Же ролдорду аткардыңызбы? Ошол ролду дагы аткардым. Мен азыр ушул учурдан пайдаланып, сизге бир кызыктуу окуя айтып берейин. Ырды ардап жүрдүм, ролду аткарып жүрдүм. Ошол кезде ойлосом, аябай баягы бала эле экенмин да. Анан кийин бир күнү ушул Кенжекул Мендибайыров деген агайыбыз бар, ушул режиссер болуп калды. Анан кийин эле сен муну аткар, болду, сен могу жериңди сүйлө дагы, калаган чийип сал, ушуну эле айтасың десе, мен эмнеге мен мояктын баарын чийдирип атасыңар? Мен эмнеге муну айтпайт экенмин, айтам мен деп ушинтип баягы ата энеме таарынгандай таарыныптырмын да. Азыр ойлосом ошол кишилерге аябай терең ыраазычылык билдиргим келет. Баягы сен эмне, биз айткан режиссер, баягы режиссердун сөзү сөз да. Биз айткандай кылышың керек. Сен эмне бияка тиги таарына тургундай ата энеңмин деп койсо деле болмок да. Хорошо, беркелчи деп. Макул, бул сөзүн кошуп берейин. Макул, айта бер деп мына эркелетишчи да. Ана аябай терең ыраазычылыгымды билдирем, учурдан пайдаланып ойлосом, азыр күчтүү актриса болуп турмун деп коеюн. Анан ырчылыкка болуп кеттим кийин. Ошол сахнаны ойноп, роль аткаргандан кийин ошого сагынасызбы азыр? Эмнеге ушул актриса болуп театр жагында кетпедиңиз? Эмне себептен ырчылыкка оодуңуз? Негизи сагынам, албетте, ролду аябай
ойногум келет да. Мага өзүмө баягы шартылдаган жеңелердин ролун аткарчумун да. Кийин баягы кинолорго чакырып жүрүштү. Сиз ушундай мүнөзүңүз керек болуп атат ушул эмеге деп жанан мен кой ырчы болуп кеттим. Баягы касапчы койду тоокту сойсо да касапчы сойсун дегенде мен ырчы эле болоюнчу деп өзүм баш тартып койдум да. Анткени баягы профессионал эмелердин, актерлордун арасында алардын эмелердин беделине шек келтиргим келген жок да. Анан учурда ошо ырчылык болуп кеткен жерим, мен баягы шаарга келгенде бул өнөр ырчылыгы менен мен кийин жанбагам. Мен актриса болуп мени ким каяка барып мени окат кылат элем деп келечегимди ойлоп, кой мен ырчылыкты алып кетейин деп болбой ырчылыкка которулуп кеттим. Негизи актерго келип тапшырган болчумун. Актриса болуп, жакшы. Бизде кадырмандуу угармандар Facebook баракчабызда Кыргыз радиосуна кирип бүгүнкү келген мейманыбызга сурооңуздарды узатсаңыздар болот, каалоо тилеңиздерди узатсаңыздар болот. Бизде Керемет Жапарова деген айым чыгыптыр. Саламатсызбы? Кенжеже, кандайсыз? Мен кара кызым Сезимайга жакшы тилек айтып коесузбу? Сизге ийгилик каалайм эжем дептир. Чоң рахмат. Кара кызым Сезимай деген аябай жакшы экен. Сезимай бактылуу кыздан болсун. Ден соолукта ата энеси менен ар дайым жанында жүрсүн. Эң негизгиси ыймандуу, багым берген кыз болсун. Бизде дагы Тоту Арзыкулова деген айым эжекебиз байланышка чыгыптыр. Рая Кенже, саламатсыңарбы? Ийгилик силерге. Кенже өсө турган кызсың, ырларың жагат. Баягыдай деген ырыңды мыкты ырдайсың дейт. Ой, рахмат эжеке. Сиздердин ушу колдооңуздар негизи биз чыгармачыл адамдар унутпашыбыз керек. Канчалык бийиктеген сайын бизди эл өстүрөт да. Сиздерде болгон ушул алтындай болгон сөздөр, алкыштар бата өстүрөт. Ошон үчүн мен ушундай мен угармандарым, көрөрмандарым бар экен эле мен өзүм бактылуумун. Өзүмөн биринчи ушул көрөрмандарымдын, эл журтумдун амандыгын тилеп кетем да. Себеп дегенде бизди өстүрө турган бир гана элдин, Кудайдын колунда, андан кийин ушу кыргыз элинин колундабыз. Жакшы. Мына жогоруда өзүңүз айтпадыңызбы, мен устаттарга баймын депчи? Дастанды дагы айтасыз да, туурабы? Дастан жагынан, анан ырчылык, баягы ырдоонун өзүнчө да бир сырлары бар. Улук мырза Полотовдон окудум деп атасыз. Комузду дагы чертүү өзүнчө бир, булга дагы чеберчилик, өтө күчтүү чеберчилик керек болот да, ырдап коштоп атканга. Бул комуздан дагы бир үйрөнгөн устатыңыз барбы? Комуздан ошо Роза Аманова эжекебиз эле үйрөттү комуздан. Анан кийин дастан аткарып атканда бул жерин баскыла, так баскыла, бул жерин мындай кылгыла деп үйрөтүп калды да. Анан кийин атайын бизде сабак бар болчу. Күү сабагы деген. Күү сабагынан биз экзамен тапшырчубуз. Анан эми азыр кийин баягы моюнга алгым келет. Кийин баягы апам бирок айтат, ай балам комузду таштаба депчи. Анан биз баягы болбой эле жашпыз да. Эстрадага кирип кетебиз да, көбүрөөкүчү. Анан азыр колуман келишинче комузду таштабаганга аракет жасайм. Бизде угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутман күнүңүздөр менен. Рахмат, бирге болсун. Талантыңызга тазим. Рахмат. Талантыңызды сыйлайбыз. Мен ойлочум, сүйөктөчүм деген сөздөр бар, ырыңыздарда берсеңиз. Ой, алтыным. Чоң рахмат. Атыңызды айтып койсоңуз, угарман. Лола Бишкек шаарынан чалып атам. Азамат Лола, сизге рахмат. Жакшы аты бар экен, рахмат. Азыркы Лола сурап жаткан чыгарманы аткарып бере аласыз да анда? Сөзсүз. Угала да, угармандар дагы сизден ырыңызды күтүп калды. Баягы азыр күз маалы болуп кичине ошого карабастан болбой ырдап аткаргым келип атат. Көкүрөк деген кармап атат да, бирок баягы ушу мени күтүп аткан көрөрмандарымды кантип эске албай коем деп кичине сууктап калсам да болбой келдим, бирок кичине эме болуп калса кечирим сурайм, бирок колуман келишинче жакшы аткарганга аракет кылам. Сизге болсо даярдап койдук мынакей тамагыңызды жылуу суу менен. Үмүт жиби деген чыгарма. Лола бар бол алтыным, ушул чыгарманы жалпыңыздарга анын ичинен Лола сизге арнайм. Сөзү обону кимге таандык? Сөзү обону Калмурат Рыскуловго таандык. Жакшы.
Мен ойночум сүйөт дечүм, айта албастан жүрөт дечүм, алыс кетсем сана тартып, жолун карап күтөт дечүм. Үміт жебін кесет белең, сүйө издеп кетет белең, океандай мен сүйім, экөөбүзгө жетет эле. Үміт жебін кесет белең, сүйө издеп кетет белең, океандай мен сүйім, экөөбүзгө жетет белең. Байкабастан сүйүү жашым, менден кеттиң тагдырлашым, бирок билем сен кеткен жак, мендей сени сүйө албасын. Үмүт жибин кесет белең, сүйүү издеп кетет белең, океандай мен сүйүм, экөөбүзгө жетет эле. Үмүт жибин кесет белең, сүйүү издеп кетет белең, океандай мен сүйүм, экөөбүзгө жетет эле. Капысынан кечир дедиң, сага эместеп сезимдерим, жан дүйнөмдү жанчыдың го, эми кантип кечиремин. Үмүт жибин кесет белең, сүйө издеп кетет белең, океандай мен сүйүм, экөөбүзгө жетет эле. Үмүт жибин кесет белең, сүйүү издеп кетет белең, океандай мен сүйүм, экөөбүзгө жетет белең. Океандай мен сүйүм, экөөбүзгө жетет эле. Бали атлам жакшы чыгарма экен. Кадырман угармандар, бизге келген мейманыбызга ой чубаңыздарда сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Биздин телефондорубузду дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Бишкек коду 0312 39 16 10. Ошондой эле мобилдик телефонго байланышка чыксаңыздар болот. 0705 65 66 10. Мобилдик телефонго байланышка чыкканда сиздерден бирдик кетпейт. Бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алгач өзүңүз тааныштырып өтсөңүз, кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Мен Көлдөн чалып атам, атым Намазбек. Жакшы, келиңиз. Могу керемет кызыбыздын үнүнө аябай кызыгып, аябай кумарланып отурам. Рахмат. Өмүрлүү болсун, өркөнөшсүн. Кыргыздын сыймыктуу кыздарынан болсун, бактылуу болсун. Рахмат, бар болуңуз. Ушул эле батам ушул. Намазбек агай, сизге чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Сурооңуз барбы? Рахмат айтканың келсин. Суроом бул. Ушу керемет кайдын кызы болду экен. Ошону эле билгим келет. Рахмат, Намазбек байке. Мен ушул Нарындын кызы болом. Нарын районуна караштуу Эмгекчил айылында төрөлүп өскөм. Бизде дагы угарманыбыз бар. Алгач өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Угарман, сиз Алло, саламатсыздар. саламатсызбы? Мен Таластан Кара-Бура району Чопонбай айылынан Аман деген байке болом. Аман байке, үн алгынын үнүн азайтып же алыс турсаңыз. Анан карындашка ийгилик каалайм, ак жол, Кудай буйруса, Кыргыздын эл артисти болсун. Келечеги кең кыз бул. Мен бул кыздын концертин көрүп жүрөм.
ишиңе ийгилик айланайын. Мен Кыргызстандын накта өз фонограммасы аябай жакшы Кудай кааласа келечегин кең алтынам. Сага ак жол каалайм. Чоң рахмат байке, бар болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылыгымды билдирем. Бизде дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Келиңиз, алгач өзүңүз тааныштырып өтүңүз. Атым Эрнис. Таластан чоңуттум. Бул кенже карындашыбызга чыгармачылыгына ийгиликтерди каалап, жана айтып атпайбы, эмгекчилдин деди го. Ошо эмгекчилдин жанагы акын бар го Төкмактын Жеңишбек Жумак азыр. 10-чу аткаруучу Айтбек Мухамбетов деген бар, Ооба. Уларынын атын берелабы деген эле. Анан экинчи сурообуз өзүнүн кичинекей мамлекет жөнүндө дегеним, бул үй бүлөсү жөнүндө азмат маалымдай кетти деген. Чоң рахмат. Атыңыз ким дедиңиз? Эрнис деди. Эрнис мырза. Эрнис мырза, рахмат сизге. Эрнис мырза, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы суроо, аябай Кудай буйрса ушул мен ушу Жеңишбек Жумак Кадыр байкем чукул арада ырын сөзсүз ырдай мен ойлонуп жүрөм өзүм. Менин оюмдагыдай чыктыңыз, сиздин оюңуз дагы. Анан өзүмдүн кичинекей мамлекетимди айтып кетсем, ата энемден эрке кызымын, бир уулум бар. Кудайга шүгүр. Ошо. Жакшы. Эрнис мырзанын ойлогонун ишке ашырып жообун бердиңиз, бирок толук эмес экен дейм. Күтүп атат Эрнис мырза деп. Бизде дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Саламатчылык кыздарым, кандай жакшысыздарбы? Жакшы, саламатсызбы? Келиңиз. Мен Бишкектен Дөөлөт Аалы атаңар. Келиңиз. Бул кенже кызымды сахнадан дагы, улуу филармониянын сахнасынан дагы, телевизорлордон дагы көп ырларын угуп жүрөм. Кызыбыз аябай жакшы ырдайт. Бүгүн дагы тарыхын угуп, бир куттуктап коеюнчу жакшынакай кызымды деп Рахмат. чыгып калдым. Өзүнүн дагы жакшынакай обондору бар экен, мен аны билген эмесмин. Обончу да турбайбы? Ооба. Кысыл диплом менен дагы бүтүптүр, ошо таланты өркүндөй берсин. Ушул кысыл дипломго татыктуудай болгон жакшы ырларды, чыгармаларды жаратсын. Татынакай элдин жүрөгүнөн орун алган ырларын ырдай берсин. Кыздын өзүнүн сахнага чыкканда турган турпадыда Татынакай, өң туздагы Татынакай жакшынакай быскан булочкадай болуп. Рахмат. Баягы жакшы сөз жана эртет дейт. Ооба. Ошо эми кызыма ден соолук каалайм. Биринчи байлык, ден соолук каалайм. Болоттун бышыгындай. Узун өмүр каалайм. Нарындагы дайранын узунундай. Өң түс каалайм, жалындын кызылындай. Жашоо каалайм кызыма, жомоктун кызыгындай. Өзү өмүрлүү болсун, өрүшү жайык болсун, өрүшүнө мал толсун. Жанагы баласынын убайын көрүп, жакшы кайнене болуп, чыгармасын өнүктүрүп жүрө берсин. Жакшы тургула айланайын. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Батаңыз тийсин, чоң рахмат сизге. Батаңызга рахмат. Өзүңүз дагы балдарыңыздын, неберелериңиздин, туугандарыңыздын арасында аман жүрүңүз. Бизде дагы угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз тааныштырып өтүңүз. Мен кайрадан Эдил кадармандан келип жатам. Угуп атабыз. Мен астана чилдирейин чек алдым байланышта. Анткени азыр жагыла ырдап калмар көрүп беречи. Ошолордон мен кимдин эркенде бир рахмат келген карындашка, ошо калмар көрүп бере турбайбы? Ооба. Акыянда сүйүн сага дегендер. Ошолорду ким, ону кимдики, сөзү кимдики деп рахмат. Абдан кубанычтамын. Рахмат сизге. Бизде Эдилбек Мелис уулу Facebook баракчабыздан байли дагы бир ырдап коюңузчу дептир.
Лола Жолдубаева, рахмат Кенжежөө, өтө таланттуусуз эжеке, оорубаңыз дептир. Алтындарым. Айбек Эдилбаев деген мырзабыз чыгыптыр. Саламатсызбы? Кечиккен сүйүү ырыңызды ырдап бериңизчи деп. Урматтуу Айбек мырза, биз жогоруда ушу бүгүнкү кечиккен сүйүүсүн арнаган биздин кенже кызыбыз өзү кечигип турган мезгилде уктуруунун башталышында кечиккен сүйүү менен баштаганбыз. Кудай буйрса дагы Комуз жакшы менен аткарып ырлар. коеюнбу? Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо аткарыңыз. Келиңиздер анда. Ушу кечиккен сүйүү сөзү обону өзүңүзгө таандык экен да. Ооба. Анан обон чыгаруу сизде кайсы жылдары пайда болду? Обон чыгарайын деген ой, максаттарыңыз бар бележе? Бул чымыны бар адам гана обон чыгарат болсо керек. Рахмат Рая эже, сизге дагы абдан терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Себеп дегенде ушул кечиккен сүйүүнүн обону өзүмө таандык, сөз өзүмө таандык деп сизге баягы ырчы катары эме бербесем дагы сиз билип алыпсыз да. Ооба. Анан баягы кубануу менен терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул 2004-жылы чыккан ыр. Ошондо уулумду жаңы төрөп, анан кийин ороп коюп, анан комузду алып, кайрыктары келген да. Кайрыктар келип, ошондо чыгардым эле. Андан кийин ошондон бери ыр чыгара албай атам. Классташтар деген ыр чыгардым. Андан кийин анан баягы бул дагы бир кудайдан келген белеге окшойт. Көп учурда баягы азыр замандын талабы башкача болуп баратпайбы? Агым башкача болуп, убактыбыз келбей калат. Баягы түйшүк заман өнүккөн сайын монтип бир аралыктарда ушу басым жаза албай калам да. Бирок мен өзүмдү обончумун деп эч качан эсептебейм. Акынмын деп да эсептебейм. Мен жөн гана аткаруучумун деп өзүмдү билем. Ошентсе дагы баягы чыгармачылык инсан катары ушул обон эмнегедир жүрөгүмөн келип, анан жазып чыгарып калгам да. Комуз менен келген менен экен, чыгаргам. кайрыктар. Өзүңүз нотаны кадимкидей билесиз. Нотага чүргөндү кантип же өзү эс тутумуңуз менен эле эстеп Мен калдыңызбы? азыр баягы заман өнүкпөдүбү? Мурун болсо ошол ойлосом эс тутум менен эле тутуп калып эле жазыптырмын да. Ноттарды да билбеймин да ал кезде, окуй элек кезим эле. Азыр болсо эми обон келсе, сотканын диктофонун күйгүзүп атсам да кээде обон келбей калат да. Анан кийин нотага түшүргөндө болсо агайларга сөзсүз барам. Сардарбек Жумалиев агайыма барам. Агай, ушул ыр кандай экен, көрүңүзчү, нотага түшүрүп бериңизчи деп. Анан агайым ушул нотага түшүрүп берген ушуларды. Азыр үйдө болуш керек. Кандай баа берди? Абдан. Обончу композитор катарында. Ушуну баса белгилеп кетейин. Раматтылык Аксубай Атабаев агай менен да чогуу иштеп калдым кесиптик лицейде. Анан ал киши аябай оңой менен көп нерсе жакчу эмес, ырчылардын баарына эле баа бере турган обончу эмес эле деп баалап, кээде бул жерди минтип ырдап атасың балам деп эмелерди текшерип турчу. Анан бир күн эле ушул ырдап калсам, кызым келчи бери деп колуман кармап туруп, казактардын кайрыгына окшошор экен бул. Жакшы обон чыгарыптырсың деп баа берип кеткен. Анан кийин эле филармониянын сахнасында ырдап калдым. Бир күн эле ошентип комузун алып алып, Нурак Абдрахманов ата отуруптур. Анан балам бул кимдин ыры, жакшы ыр экен деди. Ата, бул менин ырым десем, айланып кетейин. Сенден дагы ушундай ыр чыгабы жаш туруп? Эмнеге мындай жаш туруп? Сен өсө турган бир жакшы обондор чыгара турган эмеде экенсиң деп ушинтип бата берип калгандан баштап анан өзүмдүн ырым деп айта баштадым да. Мурун уяла берчү элем да. Бир кечиккен сүйүү деген ыры бар, ушуну ырдап коеюн деп элечи. Анан кийин баягы ушундай инсандар баа бергенден кийин мен айта жүрүшүм керек экен деп, анан сөз обону өзүмө таандык деп анан айтып калдым. Шыктануу ошондон кийин жаралды. Сөзүн обонун жагыптыр. Сөзүн бир акындарга көрсөтүп көрдүңүзбү? Ошол Сынаттырып сөзүн көрдүңүзбү? көргөзө албай калдым да. Баягы ошол чыккан боюнча элге тарап кетти. Ошол тарап кеткен боюнча эле мен аткарып калдым. Элдер ушу боюнча сөзүн обонун жактырып калды, анан буза албай калдым. Бизде угарманыбыз бар экен. Угарманыбызды угуп, анан ырыңызды ырдап бересиз. Алло, Угуп атабыз сизди, угарман. саламатсызбы? Саламатсызбы? Керемет. Сага Аслан ден соолук каалайм. Рахмат эжеке. Сен радиодон дайым чыгып жүрөсүң, угуп жүрөм. Ден соолук болсун, аман жүргүн, жакшылык болсун, чыгармачылыгың өркүндөшүн. Рахмат эжеке, бар болуңуз. Ушинтип ырдап, жакшы
жигиттерге же ошо батамды берейин. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Чоң рахмат эжеке. Бар болуңуз, өзүңүз да ден соолукта, үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Чоң рахмат. Бизде дагы Facebook баракчабыздан Нурлан Байзаков көрүп турат, быйтыкчаларын жөнөтүптүр. Ошондой эле Чолпон Акелова деген эжекебиз дагы ийгилик, ден соолукта бул ырларын тематикасы жакшы абдан. Мүмкүн сүйүү келсе дагы ыр чыгарып калаарсыз. Сүйүү келди деп дейт. Чоң рахмат. Чындап эле сүйүү келдиби сизге? Качан сүйүү жөнүндө ыр чыгарасыз? Абдан жакшы жазыптыр эжекем. Рахмат. Чындыгында баягы чыгармачыл адам. Биз мындай эле алганда баягы Алла Пугачеванын бирөөнүн кийимин көтөрүп жүрөт. Бирөө болсо дагы бирдеме кылып жүрөт. Ушундай баягы эргүү келиш үчүн чыгармачыл адамдын баягы башы, жүрөгү мындай тынч болуш керек экен да. Бош болуп. Бош болуп, анан биз баягы ар дайым эле баягы кыргыздын түшү бүтпөйт да, ошо менен алек болуп калып атпайбызбы? Анан негизи мен дагы эжеке айткандай чын эле сүйүү келип калар. Кудайдан тиленем. Ар дайым ушу илхом деп коет биз кыргызча айтканда, ошо илхом. Эргүү, ошо эргүүдөн Кудай бизди айырбасын. Анда биз ушул жана баянын айтып аткан сүйүү, кечиккен сүйүү жөнүндө ырыңызды угалады. Сөзү ону өзүмө таандык. Кечиккен сүйүү чыгармамды жалпыңыздар үчүн арнайым кабыл алып коңуздар. Сүйүүңүздөргө кечикпеңиздер. Сүйүү болуп турсун. Баардык ата эне болгон жакын досторуңуздарга болгон бала чакаңыздарга иши кылып сүйүү бүтпөсүн. Кечигип жылдардын бир жылдарында кезикти сүйүү отуңи кумарыма. Сезимсиз ачылбаган бул сүйүүнү сактадым өмүрүмдүн акырына. Булуттар арасынан сен издеймин, буйруксуз бактым кенин, мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүүмө ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Буйругу бөлөк болуп турса дагы, булугуп сен издеймин ай жылдары. Тагдырдын тамашасы арсыз тура, талайга жазып койгон бакыт мына. Булуттар арасынан сен издеймин, буйруксуз бактым кенин, мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүүмө ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Эки жаштараак болуп бири өссө, эгиздей кол кармашып өмүр сүрсө. Жарашып турса жашы бактысы да, эки жаш өтмөк эмес өкүнүчтө. Булуттар арасынан сен издеймин, буйруксуз бактым кенин, мен билбепмин. Кечиккен бул сүйүүмө ишен албай, махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Махабат көлүнө мен чөгүп келдим. Асманын ачыгынан сени
Бали жакшы кайрыттар, сөздөрү дагы шайкештелген. Рахмат. Абдан жакшы. Ошол издеген адамыңыз Кудай буйрса табылсын сизге. Ушул эрте келгениңизде канча деген биздин угармандардын суроолоруна жооп бермей экенсиз. Мына убакыт дагы соңуна келип калды. Ошентсе дагы биз бир угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Рая кандай? Иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз тааныштырып өтүңүз. Жакшы кызым. Бүгүн мен Бишкек шаарынын тургуну Батма апаңар болом. Бүгүн биздин студияга ушу кенже кызым келген турбайбы? Менин кыздарым менен эле тең жаш экен, менин кызым болот. Кенже кызыма чыгармачылык ийгилик, узун өмүр, чың ден соолук. Азыр уулу 15 экен, уулу чоңоюп, чочоюп дегендей жакшы бир келинди кылып кенжени сүйүнсүн. Кенже кызым сүйүүгө карлык жок. Эч убакта баланы да сүйөсүң, ата энени да сүйөсүң, жора жолдошторду, жакшы теңтуштарды, жан дүйнөнүн баарын сүйөсүң. Ушу кечиккен сүйүүң кечикпей эле бир жакшы бир кыргыздын бир мурзасы менен кол кармашка кылайын. Мен сага ушуга Рахмат апаке, рахмат. Жакында эми 2-ноябрь бул маданият кызматкерлеринин күнү эмеспи? Мен ошо маданият кызмат жактында иштечүмүн, азыр эс алуудамын. Бир жакшы сыйлыкка ээ болгой. Элдин баары эле сыйлык алып атат. Ушундай жакшы кыздар, жакшы балдар ушу жакшынакай сыйлыктарга жетсин деп тилектешмин. Кудай буйруса бир 100 бир киши дагы сыйлык болсо ошонун арасында сен болгой. Ошо эмени интернетти карап турайын. Болуптур эми жакшы. Анан дагы бир эме, качан сен өзүңдүн жеке концертиңди бересиң кызым? Кудай буйрса 2021 деп турам буйрса. Жакшы даярданып элдин эл журтумду таарынтып албагыдай берейин деп кенен убакыт коюп атам да. Буйрса. Аманчылык болуп турсун. Рахмат Батма апа, сизге дагы ыраазычылык билдирели. Бизде дагы угарманыбыз бар. Алгач өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен Анара, ушу Бишкектен эле. Кенже көйгөйгө каалоо тилек айтып коеюн. Нарымдын таланттуу, жакшынакай болгон жакшы кызы ушу өткөндө ооруп калганда аябай переживать эттик. Өзүбүздүн Нарымдын кызы аман эсен жакшы болсун деп, жакшы дагы ийгиликтерге жетишсин деп, ийгиликтерди каалайт элек, денсаулык каалайбыз. Анан кыргыздын кыздарын атагын чыгарып, дайыма чыгармачылыкта алып жүрүш үчүн жанында Талагы Сисабаевтай болгон, Атабек Бөдөшевтэй болгон жакшы жолдош болгону жакшы, ошондой жакшы күйөө каалайт элек сизге. Рахмат. Дүйнөнү багындырып, дүйнөнү кыдырып жүрө бериңиз. Саламат Садыкова эсин жолун жолдоп, дүйнөгө чыгыңыз. Өзүңүзгө жакшылыктарды каалайбыз, балаңызга да, өзүңүзгө да ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат эжеке. Бар болуңуз. Бизде угармандардын баардыгына ыраазычылык билдирели. Бизде ушул Facebook баракчабызда дагы кыргыздын белгилүү обончу кызы Бурул Стамкулова эжекебиз дагы карап быйтыкчаларын жөнөттү. Ошондой эле Самира Абдраманова чыгармачылык ийгилик жана өмүрүңөргө береке берсин, эл алдында ырларың менен баартап жүрө бер дептир. Ошондой эле Айнаш Дүйшеева деген айым кенженин ишине ийгилик, уулу менен бактылуу байбиче болсун. Сага тонук эфир акталалык деп жазган экен. Ошондой эле Асыл Апасова деген айым дагы быйтыкчаларын жөнөтүп сизге ыраазычылыгын билдирген кези. Ошондой эле Кыргыз радиосуна байланышка чыгып, бүгүнкү келген мейманыбызга каалоо тилегиңиздерди, сурооңуздарды узаттыңыздар. Бардык угармандарга ыраазычылык билдирели. Кенже айым, мына убакыт учкан куш дегендей, сиздин кичине кармалып калбагыңызда дагы көптөгөн угармандар чыкмак эле. Тилекке каршы эми убакыт соңуна жетти. Акыркы суроону берип калайын. Мүнөзүңүз кандай? Кыска нуска айтсаңыз. Кандай мүнөзүм? Ак көңүлмүн, шайырмын. Ушул эң негизгиси ушул баягы катуу мени бирөө таарынса да кечиримдүүмүн. Ушул жерим бар, анан сен эмнеге андай көп, жанындагылар айтат да, баягыны кечирип салдың деп, мейличи мен кечирип салам. Сиздин таасир берген мезгил кайсы?
күз жаз жай ушу 4 күз мезгилин күз мезгили мага аябай жагат. мындайча айтканда күз мезгилинде шыктанып бир жакшы обон жаратасыз го деген ой Рахмат, тилектейбиз. рахмат. Эми келип бизге жакшы маегиңизди куруп келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Сизге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык ийгиликтер мол болсун, ден соолуктугуңуз жогоруда батмыйжа айтмакчы. Ушул 2-ноябрь маданият кызматкерлери күнүндө сиз дагы бир жакшы ийгиликтерге жетишет го деген ой тилектейбиз. Рахмат, урматтуу оюмду айтып коеюн, кыргыз элим, күйөрмандарым, аталар, апалар, Батма апа, баардыгыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердин батаңыздар тийсин. Анан ушул жогоруда кичине кечигип келдим. Кечирим сурайм, өтө кечирим сурайм. Анан Кудай буюрса астыда дагы Ырай эжем бир эфирди уюштурат деп ойлойм. Ошондо Кудай буюрса сөзсүз 1 саат мурун келип отуруп алам. Жакшы, жаңы обонуңуз менен келет. Жаңы обонум менен келем буюрса. Анан сизге да рахмат, Ырай эже. Бар болуңуз ушундай менин кечиккениме да карабай терпимиңиз мындай терпенияңызды жетип чыдап күлүп жайнап тосуп алганыңызга. Рахмат. Кадырман угармандар, бизде бүгүн Күн Чубак түз эфирде уктуруубузга Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында түзүлгөн Алымкул Үсөнбаев атындагы мамлекеттик эл шайырлар фольклорлук тобунун солисткасы, маданияттын мыкты кызматкери Кенже Көбөкова болду. Уктурууну мен алып бардым. Рая Нургазиева Facebook баракчабызга бизди видеого тартып көрсөткөн кесиптешибиз Адлет Артыкбеков, ал эми толкун туташтырган Райгүл Орозова болду. Кыргыз радиосу менен бирге болуңуздар, кадырман угармандар.